ушул Триумфальный аркадан 12 көчө, 12 проспект кетет экен. 15 жылдан бери мындай француздарды уже кыргыз катары көтөрүп көрүп атам да. Кыргыздар да француздарга окшоп кетет бир убакта. Спектакльге катыштык. Спектакльде биз кыз узатуу ритуалын көрсөттүк. Анан кийин биринчи месте алып алдык. Арбаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен мекендештер долбоору. Бүгүн биз Франция өлкөсүнүн борбору болгон Париж шаарына келдик. Эгерде сиздер саякатка чыгам десеңиздер, ыңгайлуу жана сапаттуу бут кийимдерди сатып алсаңыздар болот. Биз аны үчүн сиздерге Золушка дүкөндөрүн сунуштайбыз. Золушка дүкөнү Бишкек шаарында Жаш гвардия бульвары 7 дарегинде жайгашкан. Бүгүнкү биздин каарманыбыз болсо биздин мекендешибиз Франциядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Элита Султаналиева болмокчу. Золушка дүкөнү Германиядан жогорку сапаттагы аялдар бут кийимдери. Бизге 30 жылдан ашык убакыттан бери ишенишет. Катталуучуларга 15% арзандатуу берилет. Султаналиева Элита Батыровна 1983 жылы Бишкек шаарында туулган. Бишкектеги номер 26 орто мектепти бүтүп, 2004 жылы Аутсадагы француз тили, цивилизация жана эл аралык укук факультеттерин магна кум лауде сыйлыгы менен бүтүргөн. Жүз Паласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде жана Alliance француз тил курстарында окутуучу катары иштеп баштаган. 2006 жылы тарых боюнча магистрдик диссертацияга тапшырып, педагогикалык тажрыйбасын өнүктүрүү максатында окуусун Франциядан уланткан. 2011 жылы Париждеги Инакла француз институтунда эл аралык мамилелер боюнча магистрдик даражага ээ болгон. 2011 жылдан баштап Францияда кыргыз маданиятын, улуттук кийимдерин, кол өнөрчүлүктү даңазалаган 30дан ашык иш-чараларды уюштура алды. 2018 жылдан бери Франциядагы кыргыздар диаспорасына кошулуп, 2024 жылдын башында диаспоранын президенти катары шайланды. Саламатсызбы Элитайым, кандайсыз? Кандай турасыздар? Жакшы. Атайын Кыргызстандан мекендештер долбоору Франциянын Париж шаарына келдик. Сиз менен маек курганга бүгүнкү биздин маегибиз кызыктуу жана пайдалуу болот деп ойлойм. Келгениңизге чоң рахмат. Сиз менен таанышканыма мен аябай кубанычтамын. Кош келиңиздер, кош келипсиздер. Анда маегибизди баштасак, өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Менин атым Элита Султаналиева Батыровна. Францияга келгениме 15 жылдан өттү. Биринчиден мен өзүм Бишкектемин. Апам болсо чөлүк болот. Ал Ысыкатадан өзү. Ысыката ошол жерде Кегети, Тоғыз булактагы айыл бар да. Атам болсо антеги Таластан. Бирок мен Бишкекте төрөлүп, ооба, Бишкекте төрөлүп эле, анан кийин Совет убагында менин атам военный болчу да. Анан илгери ошо Совет убагында Кыргызда ошо Совет убагында бүт эл башка мамлекеттерде, жанагы Совет убагында Грузия, Аджария, Украинага барып келчүбүз да. Анан Сибирде анан төрөлгөндө эле бир ай болуп, бир жума болгондо биз Красноярскка кеткен. Ошол жакта жашаганбыз. Анан ошо Пермь, Уралдан, Сибирь, жанагы Грузияга, анан кийин үйгө келгенде дайыма үй бүлөлүктөр дагы мындай тамаша кылып, сен өзүнчө эле эмекен, саякатчы, кичинекей саякатчы болуп кеттиң деп. Жаш кезиңизде, жаш кезинде, анан кийин ошо шылдыңдап, азыр дагы мындай кыдырам да. Башка Францияда турам, бирок өзүм жолдошум менен Оливия менен башка дагы мамлекеттерде кыдырып, аларды көрүп, элдер кантип жашайт экен, ошонун баарын ошого кызыгып кыдыргам да. Кайсы окуу жайды бүттүңүз, анан кайсы ушул профессияны тандап алдыңыз, эмне себеп болду бияка келишиңизге, ошол жөнүндө деле айтып берсеңиз.
мен номер 26 мектепте бүткөм. Гимназия экен о. Анан барганда биринчи чет тил ошо англис эмес, немис эмес, француз тил болуп атпайбы. Анан ошондуктан 5-6 класстан баштап француз тилди окуп, анан кийин мамам аябай нааразы болуп, кайдагы француз тил? Мен англис тилди окугам, сенин атаң немис тилди окуган, анан кийин сен француз тилди окуй аласың деп, анан кийин башка мектепке котороюн деп атканда, анан кийин мен ошо мугалим мама менен сүйлөшүп, папа менен сүйлөшүп, жок, Элтада бир кандай талант бар экен, тилдерге депчи, калтыргыла деп сурап, ошондо калтыргам апамчы. Анан мен ушунча француз тилди жакшы көрүп, кызыгып, маданиятка да кызыгып, музыкага бүт бар. Анан кийин ушул мектептин бети болуп атпайбы, ошо олимпиадаларга катышып, регионалдык, шаардык, республикандык олимпиадаларга катышып, ошондо атаандаштык мындай эме сезим пайда болду да. Ошондон кийин ошо мектепти бүтүп, ошондон кийин мен Аутса деген университетке өттүм. Америкалык университет. Ооба. Ошол убакта АУК деген болчу да. Анан кийин Аутса болуп кетти. Анан биринчи эле курста бир конкурсту утуп атпаймынбы? Бул өзүнчө эле история. Театралдык фестиваль. Элитайым, биздин маегибиздин уландысында ушул азыр турган жерибиз Эйфель мунарасы биздин көрөрмандарга эле кызыктуу болот. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эйфель мунарасы бул деген 19-кылымдын аягында тургузулган. Инженер Густав Эйфель өзүңүз билгендей, бирок көп элдер мындай түшүнөт да, бул архитектор. Густав Эйфель архитектор эмес болчу, бул деген инженер болчу. Анткени ал дагы жалгыз болгон жок да. Ал деген башка архитекторлор болуп, анан кийин ушул биринчиси этажы мында 4 мисалы могу турбайбы, ошону тургузганда ошол долбоордун проектисине кызыгып, сразу ошону эле эме бреве берди да, ошону бул меники депчи. Анан кийин биринчи, экинчи, үчүнчү этажга акча бериш керек болчу. Ошо ал деген жанагы акча берген кишилерди издеп, тап, ошо анан кийин рабочийларга акчаны ошону, можно сказать, азыркы убактагы мындай архитектор эмес, бул инженер жана менеджер деп, бизнесмен деп айтып койсоңуз деп. Менин оюмча ушундай да. Темирден жасалган, сиз өзүңүз билгендей. Анан биринчи жолу жасалганда мындай 312, биздин Бишкектин номери 312 метр болчу да. Анан кийин уланып азыр 330 метр деп саналат да, ошо бийиги. Маегибиздин уландысында ошол азыркы турган жерибиз жөнүндө айтып берсеңиз. Эми өзүңүз көрүп тургандай бул триумфальная арка деп коебуз. Ошо триумф болгондо бул жеңиш да, жеңиш арка. Ошону эмне үчүн отургузулган? Булар Наполеон убагында бүт жеңиштердин урматына, ошо Наполеондун урматына атайын ошону тургузуп, мисалы биз дагы көрүп турсак, жанагы полководецтердин аты жөнүсү бар экен. Азыркы убакта бул деген аянты, жылдыздын аянты деп коет, Place de l'Étoile. Биз азыр карап турсак, Шарль де Голдун аянты. Ооба, аянты. Шарль де Голь деген ким? Ошо Шарль де Голь бул француздардын эң мыкты деген эмеси президент болчу, бул деген Ширактын дагы астынан, анан кийин бул француздарга аябай көп жакшылыктарды алып келди. Анткени согуш убагында дагы мындай эме суроо чыкканда, мисалы экинчи согуш болгондо, ошо жана Великая Отечественная болуп атпайбы, ошондуктан Америкалар жардамдашып, анан кийин согуш бүткөндө ошо Америкалар Шарль де Голь менен сүйлөшүп, эми биз силерге жардам бердиңиз, эми силер бизге карайсыңар деп айтканда, мисалы ошо Шарль де Голдун инсаны
француздардын тарыхында аябай чоң ролун аткарды да, анткени жок биз эч кимге карабайбыз, биз эгемендүү элбиз, ошондой эле калабыз деп ошо Шарль де Голлдун ошо инсандын карата ошо арналганда ошо аянты. Анан ошон Шарль де Голль аянты жана жылдыз аянты деп айтып коебуз. Анан кийин бул кичинекей мындай эме дагы бар да, секрет. Анткени мындай караганда 12 чоң проспект деп коет, ошо французча авеню деп коет да. Бул авеню деген эмне? Бул чоң көчө да, мындай кичинекей проспект. Ушул Триумфальный аркадан 12 көчө, 12 проспект кетет экен. Ооба. Мисалы биз азыр кайсы проспектте турабыз? Бул жерде Елисейский проспект болуп атат, Елисейский поля да. Анан чоң аскер, Грандарме деген эмеси турат дагы, авеню проспекти турат. Ошол бүт чоң проспекттер ушул аркага алып барат экен. А бирок, мисалы биз эртең билеттерди алсак, ошо үстүнө чыксак, үстүнө чыкканда таптакыр башкача мындай картина көрүнөт да. Ошол жакта Триумфта мындай сезим пайда болот да. Триумф сен өзүң эле Триумфта турасың. Анан кийин караганда кайсы ошо 12 жол турат да. Ошо кайсы 12 жол тандасаң ошо болот да. Ошо анткени ошо жолуң ачык да, ошо тандай бер деген эмеси деп өзүмчө ошо пайда оюм да ушундай. Маегибиздин уландысында ушундай суроо бергим келип турат мына. Ушундай эле жолуңуз ачык болуп, жашоодагы аял катары кандайдыр өзүңүздүн каалоо тилектериңиз болсо керек. Анан сиздин жашоодагы кыялдарыңыз орундалдыбы? Ой максатыңызга жеттиңизби? Албетте жеттим деп ойлойм, анткени айткандай эми президент катары биринчи аял болуп шайландым. Кыздар да айтат го, ошо аялдардын кыздын чачы улуу деп айтат го, ооба, кыр чачы улуу деп. Эми тилегим ошол эле болчу да, ошо диаспоранын Кыргызстан жана кыргыз маданиятын таанытуу ошо иш-чараларды алып барып, азыркы убакта 15 жылдан бери мындай караганда 40 иш-чара өткөздүм деп ойлойм да. Ошо тилегим эле ошол болчу деп аял катары деп ошону деп айта кетсем, ушуга мен ыраазымын. Ушул тагдырга да мен ыраазымын деп айтсам болот. Келечектеги пландарыңыз кандай? Ой максаттарыңыз кандай? Ой максатыбыз эми имаратыбыз бар. Эң биринчи максат бул деген ошол кыргыз тилинин сабагын уюштуруп, ушундай өзүнчө эле маданияттуу борбор болсун. Анткени балдар үчүн бул аябай кандай десем, важно да, ушунчо маанилүү, аябай маанилүү. Анткени 14-15 жаштагы дагы балдар келгенде мага суроо бергенде ошо эмне үчүн биз кыргыз тилди окуш керекпиз? Анткени Бишкекке барганда орусча дагы сүйлөйт экен. Орусча да, французча да сүйлөп алабыз ата-энебиз менен же мектепке барганда. Ошо эмнеге эле бизге ошо керек да, ошо ушул бала, өспүрүм бала болуп атат да, ошо суроо бергенде кантип жооп берем ошого? Анткени ошо сезим өзүнүн ичиндеги ошо ички дүйнөдөн ошо чыгат да. Анткени ошо ушул кантип кичинекей өспүрүмгө биз мотивация беребиз да. Ушул биринчи максатыбыз, менин максатым деп ойлойм да. Анан айта кеткенде, Иналькодо биз айта кеттик. Иналько бул деген эң чоң университет. Ушул университетте бүт дүйнөнүн тилдери студенттер окуйт экен, курстар болот экен. Ушул институтта ошо кыргыз тили хотя бы 1 саат болсо же 2 саат болсо жана кыргыз маданият же манас жөнүндө же айтматов жөнүндө кичине айтып бергенге сабактар, мисалы азыркы убакта сентябрдан башталат. Программада 1 или 2 саат бир жумада болот. Ошо менен эле алып барып эле
может быть балки анан кийин улантып 5 саат болуп кетеби же 10 саат болуп кетеби билбейм. Ошондой максат деп ойлойм. Бул деген менин жеке ишим деп ойлойм. Көп жылдан бери Францияда жашап атасыз. Француздар менен кыргыздардын окшоштуктары, анан айырмачылыктары жөнүндө айтып берсеңиз. Анан биздин Кыргызстанга кандай каалоо тилектерди айтат элеңиз? Кыргызстанды келечекте кандай көрөсүз? Эң кызыктуу суроо, француздар менен кыргыздардын арасында кандай айырмачылыгы бар? Эми француздар болсо мындай немистерге дагы салыштырып мындай пунктуалдуу, эми кыргыздарга караганда пунктуалдуу болот деп ойлойм. Алдын ала встреча маектешип алабыз. Мисалы кыргыздар болсо 1 саат калганда дагы 2 саат калганда боло келемби же мисалы мен келбейм, новуска келбейм деп анан кийин жок мен барам деп эле барсам ошону келем болобу, келсем болобу, орунда калды деп ушундай болот да. Ошо айырмачылык ошонусу деп ойлойм. Бирок ошо 15 жылдан бери мындай француздарды уже кыргыз катары көрүп атам да. Кыргыздар дагы француздарга окшоп кетет бир убакта. Мисалы алар дагы француздар жашоону жакшы көрөт. Алар дагы мисалы 18ге чейин иштейби, анан 18ге чейин мен бүттүм. Эми мен жеке жашоом башталат деп анан жагым болуп турат го. Күн чыкканда эле сразу кафеге отуруп, күндү карап эле, рахаттанып эле жашоону жакшы көрөт да булар. Анан метрода отурганда булар дагы пунктуалдуу болбойт кээде. Ушундай боло берет. Ошон кээде окшош болуп кетет да. Анан кийин француздарды эмне үчүн жактай берем? Анткени француздар булар аябай кызыгат да. Кыргыздарга эмес, бүт ошо биякта Францияда, Парижде ким жашаганына ошондо биз айтканда ошо француз болобу, кыргыз болобу, түрк болобу, араб болобу, ошо бир эле деңгээлде француздар менен болуп кетет да. Ошонусу ушул жагы мага жагат да ошо Франция. Келечекте Кыргызстанды кандай көрөсүз? Биз кайсы нерселерди Франциядан өзүбүзгө мындай опыт катары алсак болот? Же кандай, мисалы үчүн ушул жактагы мыйзамдарды биз өзүбүздө колдонсок болот? Мен үмүттөнөм, ишенем Кыргызстан өнүгө берет. Кыргызстан азыркы убакта элдер жакшы окуп, илгери мисалы биз өзүбүз кичинекей болгондо же мындай школдо окуганда, мектепте окуганда биз кантип барабыз деп ойлочубуз да, кантип ошо чет өлкөгө азыркы убакта ата энелер өзү издейт экен, анан кийин жаштар дагы аябай кызыгып, көп долбоор проекттер чыгып атат, жаштар аябай ачык экен, ошону мен сездим. Анткени мен дагы диаспорада ошо оргкомитеттин ичинде жалаң эле жаштар негизи да. Алар ошо иштеп, жумуштап, окуп, ар кандай проекттерди өткөрүп атат. Анан кийин Кыргызстанда Франциядан кайсы тажрыйбаны биз алсак болот? Экология жагынан деп ойлойм. Анткени апам дагы үй бүлөлөрүм бул жерге келсе, анан кийин үй биякта абасы таза экен деп айтат да. Ошонусу жакшы экен. Эмне үчүн эски эмелер жок экен биякта, машинелер. Анткени 2000-жылдан баштап бияка бир салым төлөйсүңөрбү же бир кандай Парижге кире албайсыңар. Ошондуктан жаңы эле машинелер болуп, экологический же электрический машинелер, ошондуктан экология жагынан бул жакшы. Анан кийин биякта көп элдер велосипедтерди тебет, жанагы эме самокаттарды да тебет. Ушунусу жакшы деп ойлойм экология жагынан. Экинчиси жаштарга каалоом бул мындай ойлонуп келип да, мындай тилди окуп, үйрөнүп, анан мындай жөнөкөй эле жумушка, мындай бир жака барып, мындай жөнөкөй эле ресторанга иштеп, же бир кандай окуп, кесип алып, анткени ошо тил ушундай эмеси болот да, ошо бир кандай эшиги болот да, ошо француздар. Францияда француздар дагы сен англисче сүйлөсөң болот. Мен бир эле кишини билем да, биздин мекендешибиз, ал информатик болуп, англис тил менен иштейт да. Бирок сен французча сүйлөсөң француздарга, сен ошо бир эме жан дүйнөсүнө киресиң да, ошо бир эшикти ачасың да деп ойлойм да.
ошо эшикти ачылат. Ошондуктан кесип алып француз тилде окусаң, келсең, ошо кесип менен уланды берсең, ошондо жакшы да документтер да алып, ошондой каласың, анан кийин ошо жакшы кесипти алып, сөзсүз Францияда эмес, Кыргызстанда дагы, Америкада, башка өлкөгө барсаң, жакшы кесип алып, сен профессионалдуу инсан катары баары сени издейт да деп ойлойм. Бул жерде кичинекей локациябыз бар. Ушул жерде биз женский клуб деп айтабыз, аялдарды чогулабыз. Ар кандай мастер-класстарды, ар кандай ательелерди биз уюштурабыз да. Ушундай жакшынакай жер. Азыр көрсөтөм. Бул жагы. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кандай турасыздар? Жакшысыздарбы? Эми ушул жер кичине мындай сыйкылуу деп айта кетсем болот деп ойлойм. Анткени бул жерде Франция маданияты менен мына өзүңүз көрүп турасыздар. Бул Людовик 14-Людовик 15 мебель болуп турат. Ошо Франция менен кыргыз маданиятын эмеси интерсекцион деп коет, как croisement, пересечение деп коебуз да ошо. Кээде ошондо биринчи дагы ательени, мастер-классты бул жерде өткөзгөнбүз. Бул жерде менин досум Гуля өзү дагы Татарстандан, биз экөөбүз партнер болуп иштейбиз. Анан кийин булар Гуля болсо өзүнчө таштар менен ушул өзүнчө кесиби бар да, аны литотерапия деп коет, анан ароматерапия деп коет. Бул таштар менен иштеп, анан кийин эфирный масло майлар менен иштейт да. А биз болсо ар кандай мастер-класс, курак болсо куракты эметебиз, ошондо ар бир кыз отуруп өзүнүн дагы өнөрүн, креативный манайын реализация кылып, ошондой мисалы мындай эле гүлдөрдү мастер-класстарды уюштурабыз. Ар бирөөбүз сүйлөп, анан кийин ошо манайыбызды ачып, борсокторду же лагман десе лагманды түйүп, анан борсокторду самса же бирмете жесек, чайпития кылабыз да. Анан кийин ушул жерде так ошо аялдардын клубу болот да. Анткени мен президент катары бөлүп студенттик вектор башка жакта элчиликте, анан кийин кыргыз тили боюнча элчиликте биз сабактарды беребиз балдарга. Ошо старший группа болуп калды. 7 жаштан 14 жаштан чейин. Тааныштыра кетесизби? Бул менин вице-президентим, аты Дастан. Жакшы. Жардамчы. Бегимай бул экинчи вице-президент болобу деп айта кетсем, студенттер менен иштейт. Анан дагы бизде бир кыз бар, анын аты Салтанат. Алар дагы уже январдан баштап канча иш-чара уюштурдук. Жанагы олимпиада болуп атпайбы, ошо олимпиададагы джудодон спортчулар келип, аларды дагы кабыл алып, алар менен сүйлөшүп, маектешип, студенттик вектор, анан кийин аялдардын вектору өзүнчө болуп, анан кийин ошо кичинекей балдарга ошентип бөлүнүп, ошонун баарын бөлүп, ошондо ар бир өзүнүн тема менен иштеп атат да. Ошого аракет кылып атабыз. Өзүбүз баарыбыз волонтербуз. Эч ким бизге төлөп бербейт акчаны. Студенттер болсо, биякта Парижде өзүңөр билесиңер, бирөөдө стипендия бар, бирөөдө стипендия жок. Бир жактан эрте менен Сорбоннада окуйт, түшкү маал кечинде ресторанда, бирден подработкада жүрөт. Ошон подработкада жүрсө, бизге жардам берип атпайбы, элте же эмне керек, жардам беребиз, Норузга эмне кылабыз. Ошого ыраазычылыкты айтам. Анан кийин дагы бир чоң кандай десем окуя, бизде жаңы имарат ачылды да. Ушунча бизди ушунча кубандырды, биз ушунча бактылуубуз да. Анткени илгери элчибиз да жок болчу. Ошондо биз биринчи элчибиз Садык Шернияз мырза чыкты. Ал дагы мындай өзүнчө аябай харизмасы бар экен. Ошондо дагы башка элчиликтерге же башка улуттардын иш-чараларга барганда баары
көрүп анын харизмасы ал настолько отличается да, ошо өзүн алып барат, кыргыздар жөнүндө дагы жакшы айтып берет экен. Ошо биз дагы ушул имаратка биз абдан ушуну биз аябай кубанабыз. Ошонун ичинде биз кичинекей балдарга ошо кыргыз тил сабагын ийгиликтин ичинде биз өткөрөбүз. Мен бул Франциядагы диаспоранын вице-президенти болом. Бул Францияда өзүм келгениме 4,5 жыл болду. Ушул бул жакта азыр ошо элчиликте иштеп кызмат кылам. Диаспорада. Ошондой дагы көп жолугушууларды ошо диаспорада болгон организацияларды ошолорду уюштурабыз. Кандай иштер аткарылып атат диаспорада? Ошо биздин диаспора азыркы жаңы түзүлдү. Бул январь айында түзүлдү. Январь айында ошо биздин президентибиз Элита эже. Ошо Элита эжен бул ошондон кийин мени жанына жардамчы кылып вице-президент кылып тандады. Биздин Норузда мурунда бир жерде Токойдо ошондой чогулуп өтүргөн болсок, азыр бизде биздин бир кыргыз жараныбыз ошол бул жака боз үй алып келген. Боз үй алып келип ошо өзүнчө Кыргызстанда жүргөндөй болуп өттү. Ошо Париждин чеке жеринде ошо боз үй тигип, ошондой жакшы өң сонун атмосферада болду. Ошондо Кыргызстанда бир тойдо жүргөндөй сезилди. Бүт мындай чогулуш мындай боло элек болчу буга чейинки. Анткени буда бүт башка жакта Францияда жашаган адамдар, кыргыздарыбыз да, жарандарыбыз келди. Азыр ошондо бир 130 жараныбыз келди. Боз үй, анан кийин өзүнчө аерде плов даярданды, борсок кылып, кадимкидей Кыргызстанда өткөндөй Нооруз болду бизде. Андан кийин бизде бул жерде университет бар, Иналка деген, ал жерде университетте бүт тилдин языковой университет десек болот. Аерде бүт түрк тилинде, казак тили да, өзбек тили да ошол жерде үйрөтүлөт. Ошол жерден бизде көргөзмө өткөрүлдү. Ошо Кыргызстандын көргөзмөсү. Аерде бүт именно ошо түрк тилди мамлекеттер катышты. Ал жакта ошо Өзбекстан, Казакстан, Түркменистан, Турция ошондой эле биздин Кыргызстанда жыл сайын өзүнүн көргөзмөсүн ошондо өткөрүп турат. Ошо. Кыргызстанга салам айтып коесузбу? Биздин Кыргызстаныбызга чоң салам айтам. Бүт баары Кыргызстаныбызда бүт астыга жылып оңолсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, Кыргызстаныбыз дайыма көбөйсүн. Ошентип буйруса Кыргызстаныбыз эң алдыңкы мамлекеттерден болот деп терең ишенем. Жакын арада. Саламатсыздарбы, менин атым Бегимай. Мен учурда студентмин, Сорбонн университетинде окуйм. Быйыл аяктап жатам. Анан диаспоранын мүчөсү болуп быйыл мен кошулдум, вице-президент болуп эсептелдим. Биз быйыл буга чейин бул диаспорадагы студенттердин клубу болгон эмес. Анан биз жаштар менен биргеликте ошол студенттерди бири-бири менен тааныштыруу, ар кандай идеяларды талкуулоо максатында ошондой клуб ачтык. Жалпы жонунан бизде бир 5 мүчө бар, ошол клубту башкарган. Бул максаты эмне? Ошол мисалы Францияга жаңы келгенде студенттер ар кандай кыйынчылыктарды кездештириши мүмкүн. Тил жагынан болобу, интеграция жагынан болобу. Ошол биздин максат клубда ошо жаштарга жардам берип, бири-бирибизди кайсы шаарда болбосун, Франциянын биргеликте болуп, жардам керек болсо, мисалы суроолор болсо, ошого жооп берүү максатында ачылган клуб болуп эсептелинет. Биз буга чейин бир канча жолугушууларды уюштурдук жана алдыда дагы чоң проекттер менен иш алып барабыз деп ишенебиз. Мындан тышкары мен кыргыз тили боюнча сабак берем балдарга. Жалпысынан 5 жаштан баштап 14 жашка чейин балдар катышат. Биздин максат ошол кыргыз
маданиятын, кыргыз тилин жайылтуу. Себеби бул жакта төрөлүп өскөн балдар тилекке каршы кыргыз тилин билбей калат, үйдө сүйлөсө дагы кыргыз тилде кыйынчылык жаралат да, акцент менен сүйлөп. Ошол максатта бир аз да болсо Кыргызстандын тарыхын, маданиятын таанытуу максатында биз Элитежи менен биргеликте ошондой курс ачканбыз. Кыргыз тили деген. Кыргыз тили жана маданиятын таанытуу, жаш балдарга таанытуу максатында. Азырынча бизде биринчи сабагыбыз болгон. Алдыда дагы ошол айына 1 же 2 жолу уюштуруп, балдарга кыргыз тилин сүйлөткөнгө, алар кыргыз тилинде Кыргызстан дегеле Кыргызстан тууралуу маалымат билгенге билет деп ошого аракет кылып атабыз. Я с Элитой познакомилась несколько лет назад, и она меня вдохновила своей энергией, своей любовью к стране, к традициям, к культуре, прикладному искусству. Она буквально меня поразила. Я просто в нее влюбилась. Прекрасный человек. И мы знаем, что в эмиграции трудно. Но она, тем не менее, всеми силами продвигает свою страну, свои традиции. Это прекрасный человек. И я с удовольствием ее поддерживаю во всем. Помогаю ей организовывать вечера женские по рукоделию, по прикладному искусству. И человек, которым я очень восхищаюсь. Элитайым, негизи эле ушул Францияда кыргыз диаспорасына кантип келип калдыңыз? Или сизге сунуш болду беле? Кандай ошол жөнүндө деле айтып берсеңиз? Ошо керемет иштерим долбоор жөнүндө айтып бердим го. Ошо 2011 жылы ошо элчиликте практиканы өтүп, ошо көргөзмөнү, бир чоң көргөзмөнү оюштуруп, ошондон кийин башка дагы иш-чаралар пайда болду да. Ушул долбоор каяктан келди деп, менин коллекциям, өзүмдүн коллекциям болчу да. Анан кийин ошо улуттук ушул Кыргызстан таанытуу, кыргыз өнөрчүлүк жанагы баш кийимдер, улуттук кыргыз кийимдер аркылуу болуп атпайбы? Анан кийин эми негизи костюмдер жана аялдардын идеясы кайдан келет деп ойлосок, ошо дайыма тиги тайнебиздин, ата бабаларыбыздын сандыгын ачып, ошол жактан келет деп историясы башталат деп ойлойм го. Анан кийин менин апам, мисалы, мамам экөөбүз дизайн эле кылып эле, мисалы, могу эле азыр көрсөтүп берейин. Могу эле көйнөк. Мисалы, азыр мындай көрсөтсөк, бул көйнөк эле, жөнөкөй эле көйнөк да. А бирок мындай караганда, могу саймасы болуп атпайбы? Бул сайма менин чоң тайнем менен салма иштеген да. Бул сайма чоң тайнем, ошол менин чоң тайнем 1898 жылы туулган, ошондо 16 жашында, ошондо же 15 жашында күйөө тийип, ошондон кийин сеп даярдаганда ошентип өзүнүн эме колу алтын болчу да, ооба. Анан кийин колдон баары келчү, анан кийин ошо сандыкта болгондо, анан кийин эмне үчүн биз сандыкта турат, анан кийин туш кийиш жөн эле болуп кетсе, анан кийин туш кийишти биз дагы мындай эски пайдаланбайбыз го. Анан кийин ошондой идея пайда болду да, эмне үчүн ошо туш кийишти ошондо 2011 жыл болуп атпайбы? Биз аппликация жагынан ошону колдонуп аттырбыз да, чапандарга же көйнөктөргө. Бирок могу идея пайда болгондо бул ушул эле туш кийишти алып эле, ошо аны кеспей эле, эчтеке аппликация кылбай эле, бир чепкен кылып эле. Могу чепкен эме да, кымбат турат. Кээ бир арабтар ошону сурайт да, мага ошону сат деп. Анан кийин могу кырбайсыз, антикварный топчулар болуп атат бул да, могу жерде. Бул чач уштолгун эмеси бир детали болуп атат да, ошо чач уштолгун биякта болсо, ошо запонка деп коюп койдум да. Анан кийин бул дагы бул конец ошо 19-кылымдын аягы болуп атат да, биякта дагы коралл болуп атат. Ошо. Анан ошондой коллекция пайда болду, мындай бир, андан экинчиси, үчүнчүсү, жаш келиндерге. Анан кийин ушундай эле коллекция болчу да. Анан кийин ушундай эле дефиле чыкты, мини дефиле, эң биринчи мини дефиле декабрдын 2013 жылы. Ошондо профессионалдык манекенчилерге келди. Алар бирөөсү француз, бирөөсү Япониядан, үчүнчүсү Грузиядан.
Грузиядан жакшы мындай орусча сүйлөп мага дагы жардам берди да, кандай уюштурганга жакшы жардам берди. Ошондон кийин диаспорадан бизде Канибет мырза бар, ал деген ошо Кыргызстанда иштеген мурун мен менен байланышып, мен билип алдым, сизде коллекция бар экен, сиз дефилелерди уюштурат экенсиңиз. Ошондо сунуш бар эле, Новуска ошону бир чоң дефиле, бир чоң иш-чара жасайлы деп, анан кийин ооба мен макул болуп, ошентип мен диаспора кирип, ошондон бери дагы башка иш-чаралар бар. Бирок ушул орусту бул деген 2018-жыл болду. Көп элдер азыркы убакта катышпай дагы жүрсө, бирок эсинде калыптыр экен. Андан соң Айым кыз деген группа пайда болду. Айым кыз группа бул музыкалык группа, 3 кыздан эле. Мен жетекчи болуп, анан кийин Даражан Саматова, ал деген комуз чертчү, азыр дагы чертет. Айганыш Эмир, ал деген оз комуз чертет. Олимпическая болуп атат, бирок бул жерде жашаган кыздар, бул жерде иштеген, жашаган. Айганыш өзү информатик, Даражан болсо Англияга кеткен, ошондон кийин англис тилди окуп, ошондуктан алар чоң болуп калды. Муңда жаш муңдар пайда болуп атпайбы, ошон үчүн мындай ротация болуп атат да, өзүнчө айткандай. Алар менен биз көп иш катыштык. Биякта Дом Азербайджана бар, башка да борбордук центр бар, ошо маданияттык борборлор бар. Ошо Азербайжан түрктөрдүн эң чоң кандай десем достижение дегенде, ошо 2019-жылы биз Кампень шаарына бардык. Кампень шаары бул 300 километр, 200 километр Парижден алыс турат. Бирок ошол жерде эл аралык тарыхый фестиваль, тарыхый спектакльдардын фестивалы өттү. Ошол жерде биз жөн эле көргөзмө болду. Андагы биз бир эже менен уюштурдук, Лилия эже деген, ал деген Кампенде, ал кыргыз өзү, 2 баласы бар, күйөөсү француз, уюштурду. Өзү нарындан анан кол өнөрчүлүктү дагы жакшы билет экен, шырдактарды алып келип нарындан. Анан биз ошо спектакльге катыштык. Спектакльде биз кыз узатуу ритуалын көрсөттүк. Анан кийин биринчи место алып алдык. Болдук ошо биринчи орунга. Кампенде, ошо. Компьенде. Ошо. Бул Айым кыз группанын достижениясы деп ойлойм. Анан кийин андан соң көп иш-чарага катышып, мен ЮНЕСКО жөнүндө айта кетсем, бул биз ЮНЕСКО менен иштейбиз. Элчилик дагы иштейт, биз дагы диаспора иштейбиз. ЮНЕСКОда биз көп иш-чарага катышабыз. Анан бир дагы бир чоң иш-чара бар. Бул деген эми былтыр өткөздүк да. Бул кыргыз жана кыргыз катары, кыргыз диаспора катары биз эл аралык фестивалды ЮНЕСКОнун патронаж менен өткөздүк. Бунун основатели, бул негиздөөчү бул биздин элчибиз Садык Шернияз. А бирок бир отдельно ошо диаспора дагы бир ассоциацияны негиздеп уюштуруп, бул деген Айтыш Франс деген ассоциация, уюм да. Алар менен биз дагы иштейбиз. Эми болсо ар бир жылы бул кыргыз тасмасы чыгат. Эл аралык фестиваль биз өткөзөбүз. Бул жерде, Парижде. Анан жөнөкөй Парижде бул Елисейский поля, ошо Триумфальный арканын жанында эле бул жерде Макмаон кинотеатрдар бар. Ошонун ичинде биз кыргыз катары фронттарда жана башка Американ, бүт дүйнөдөгү жылдыздар келет да. Эми былтыр ким келди? Жан Имо деген бул эң белгилүү Кытайлардын
режиссер болуп атат да. Анан кийин бүт түрктөрдүн дагы актерлору келип, жанагы Хөрем Султан деп биз жакшы көрүп атпайбызбы ошо сериалдан? Түрк сериалдарынан. Түрк сериал. Ушул сериалдан көп актерлор дагы келди. Мерием өзү келди. Жанагы башка дагы түрктөрдүн актерин мен билбейм да, андай. Бирок кыздар диаспорада иштеген биз билебиз, алар да аябай белгилүү Түркияда. Анан дагы башка француз Коста Бравос, ал деген Кан фестивалында көп эмеге ээ болгон да, ошол пристерге. Канский фестивалда Пальмовый ветвь, анан башка Актан Арым Кубат келди. Актан Арым Кубатка отдельно өзгөчө эле күн болду. Ал деген ушул фестивалдын ичинде Актан Арым Кубат эң мыкты режиссер болуп катары призге ээ болду. Эми ушул фестивалга биз дагы президенттин аялы Эклежебис айымыз катышты. Эми ЮНЕСКО жөнүндө айтсак, бул деген эң чоң уюм ООНдун. Анан кийин бул жылы элечек башкейим улуттук башкейим, сиз өзүңүз билгендей дүйнөлүк мурас катары ушул буюм деп кыргыздар ошону киеткен. Мунун историясы кандай? Ар кандай ошол өттү да. Бул эң иш-чара элчилиги менен Кийиз дүйнө деген да уюм бар Кыргызстанда. Нуржамал эжебиз келип, алар менен иштеп дагы биз башка былтыр Норузда уюштурганда мастер-класс берди. Алар Кийиз дүйнөдөн ошо бир нече аялдар келип, мастер-классын ошол дефиле көрсөтүп эле. Анан француздардын алар отурса, алар көрүп атса, ошол жөнүндө айтып берип, канча түрлөрү бар, түндүк түштүк түрлөрү бар экен. Ошон жөнүндө баарын айтып берип, анан кийин дагы калпактан билесиңер, ал дагы ЮНЕСКО эл аралык мурас катары буюм катары өткөн биз жагынан. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, анан ушул Франциядагы, ушул Париждеги аялдар, кыргыздардын аялдар клубу жөнүндө айта кетсеңиз. Абдан жакшы болот. Менин атым Мунара. Сиздер бул жерде отуруп, чогулуп, биригип аткан бул жер Париж, Франциянын борбор шаары, Париж шаарынын эң мындайча айтканда кичине эле бир 100 метрден кийин эле Триумфальный аркада. Эң уюткулуу жеринде отурабыз бул жер. Бул жердин ээси Гүлия айым, Гүлшат, биздин жердешибиз деп да койсок болот. Бул кишиге биз терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби дегенде биздин Франциядагы Парижде, анын ичинде жашап жаткан кыргыз кыз келиндеринин бир кичинекей уюткулуу бир чогула турган бир аракеттерибизге жардам берип аткан айым да. Ага чейин да кыздар тааныштыңыздар болуш керек. Элит айым, биздин президентибиз, кыргыз диаспорасынын президенти жаңы эле шайланды жаңы жылда. Анан биз ойлодук өзүбүзчө эмне кылсак. Биринчи эле биз кыргыздын кичинекей балдардын мектебин уюштурдук. Ал жерде 8 жаштан 12 жашка чейинки балдар келишти. Анан кээрлеринин атасы да апасы да кыргыздар бар. Же болбосо атасынан же апасынан француз улутундагы адамдар алар да бар да. Анан тамгасы жана кадимки эле алипедей кылып эле баштап, анан алар кичине мындай неме болбосун депчи, стресс алып кетпесин деп, анан аларга кыргыздын желегин тагып, кыргыздын гимнин айтып, анан ошондо биринчи ой келди. Буну биз февраль айында кылдык, элита. 21 февраль бул эне тилинин 21 февраль. Анан эле ой дароо, андай чогулган сайын ой жаралат да. Ушул сурап көрсөк 3 балалуу жаш келиндер бар экен. Анда энелердин клубун кылбайлыбы биринчи. Себеби дегенде мен өзүм дайыма айтып келем. Эгер биз балдарды тарбиялайын десек, балдарыбыз бир ынандуу, патриот, жакшы балдар болуп, билимдүү, илимдүү балдар болуп чыксын десек, мен ойлойм биринчи энелерди тарбиялайлы депчи. Энелер өзүнүн эне сүтү менен берет дегендейчи.
Анан энелердин мектебин кылбайлыбы деп, анан алар кандай кылсак, эмне кылсак, анан Гүлайым бизге мындай кол көтөрүп келгиле да неме жардам берейин, менин немеме чогула деп калды. Анан кыздар ал жерде бүгүн жок, Перизат деген дагы сонун президентибиз бар, кичинекей кыздар, кыз келиндер деп коеюн, ошол клубубуздун президенти Перизат деген айым кызыбыз. Ал мурда ушул жака, бул жака келгене 9-10 жыл болуп калган экен, жолдошум келгене 20 жыл болгон экен. Бирок анан ушул гүл саткан, эми Францияда көп нерседе уже байкадыңыз да, Франция эмненин мекени, Франция винонун мекени, Франция эми мындай парфюмдун мекени болсо албетте ал гүлдүн мекени болот. Анан эми гүлдүн бүт түрү бар, гүлдүн көчөтү бар, гүлдүн уругу бар, анан гүлдүн өзү бар, анан гүлдүн мындай кургатылган гербарийси бар дегендейчи. Анан ушуну биринчи жазадык, чогулдук, баарыбыз отуруп. Сонун болду. 10 чакты кызыбыз келди. Анан баарлаштык. Эң негизгиси баарлаштык, тааныштык. Бирибиз менен бирибиз жакындан таанышып, кайсыл элден, кайсы журттан, кандайсыңар, кантип келдиңер эле, кандай болуп атасыңар, эмне кылып балдар тарбиялап атасыңар, эмне кызык балдар үчүн, Кыргызстандагы кандай жаңылыктар болуп атат, эмне менен биз кубана алабыз деп, мындай бир 3-4 саат кантип өткөнүн билбей калдык ушул жерде. Анан дагы мындай аракет кылып атабыз, кызык жагып калды бул бизге. Жаш муундарга эми жаштар бул биздин келечегибиз деп ойлойм, анткени аларга калоом бул эч нерседен коркпой. Ошо бүт кыялдар ошон коркпой эле, мисалы канча жолу ката кылсаңар же түшсөңөр ошого көңүл бурбай эле. Мен ошо түшүп, ошого канча жолу көтөрүлдүм, ошону санагыла дейм да. Анткени аракет эле кылсаң берекет экен, анткени жашоо баарын эле алам эле ошо ордуна эметет да, ошон үчүн аракет кылсам берекет деп коет го. Мен да ошо бир нече нечаларды окуп көрүп, эми өзүмдүн кичинекей орунду таап алдым да, бул жерде Парижде деп ушинтип ойлойм да. Ошон үчүн оюңуз болсо, кыяңыз болсо, ошо дайыма ишенгиле ошого. Бул менин каалоом. Элит айым, сизге чоң рахмат. Ушул Францияда, Париж шаарында биздин Door Life Media YouTube каналына, мекендештер долбооруна атайын интервью берип, биз менен маек куруп бергениңиз үчүн сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Анан биздин ушул Кыргыз шоколаддары компаниясынын атынан момундай шоколаддар сизге белек катары. Рахмат. Анан бул биздин YouTube каналыбыздын атынан кичинекей белектер кабыл алып коюңуз. Рахмат сизге, чоң рахмат. Менде дагы сизге белектер бар. Анткени биз өзгөчө ошо Парижге караша жараша. Анткени биз Францияда турабыз, анан сиз билесиз го биз жакта шоколад же пейнир, анан вино. Рахмат.